Эгерде балдардын эмоциясын тыя бере турган болсок, натыйжасы эмне болот экен? Натыйжасы жана башында айтып өткөндөй, эмоциялардын ичинде жутуп жүрө берген, эмоциясын сактай алган, чек арасын мисалы үчүн сырттан бирөө жаман сөз айтса дагы унчукпай кое бере турган, чек арасын тепсип атса дагы реакция бербей кое турган абалдар боло бере турган болсо, аны кийин шефтер, башчылар ар кандай башкарышат, ага ар кандай милдеттерди жүктөй беришет, ар кандай басмырлай беришет. Келечекте аялы да күйөөсү дагы аны каалагандай укугун тепсеп, чек арасын бузуп басмырлашат экен да. Ошондон тышкары балада түнт, кыңжык, көк, мындай барба десең барып, кылба десең кылып, тескери айтканыңды айтып турган нерсеңди тескери кыла турган адаттары, жакшы сөз укпай калып, эч жакшы сөздү укпайт, бир гана жаман сөз айтсаң гана уга турган сапаттары пайда болот экен. Достор менен да мамиле кыла албай калат. Сиз менен көп урушуп конфликтке барат. Өзү жан дүйнөсү жалгыздап, эч ким мени түшүнбөй атат деген абалдарга барат. Жалгызсырай берген сезим узак убакытка созулуп кете турган болсо, анда терс жүрүм-турумга, ичкенге, чеккенге, үйдөн чыгып кеткенге, качып кеткенге барат, кыжырданат. Анан ушул дайыма ичинде кыжырданып, ыңжыктанып жүргөн абалга келет экен. Мунун натыйжасы ушундай болот экен. Андыктан ар бир нерсенин плюс минус жагы бар дегендей, балдарыбыз сезимтал болсо, балдарыбыз эмоционалдуу болсо, тескерисинче ошого сүнүшүбүз керек да. Башкача айтканда, өнүккөн мамлекеттерде психологдорго ата-энелер менин балдарымдын эмоциясы жок деп кайрылышат экен. Биздин менталитетте, биздин тарбияда көбүнчө тескерисинче эмоциясын жабуу менен алетпиз да. Ыйлаба, катуу күлбө, бакырба, сүйлөбө депчи. Эмоционалдуу болуу бул психологиянын тили менен айтканда толук кандуу жетилген психикалык абал экен да, эмоционалдуу болуучу. Демек, биз балабыз кандай болсо, баланы ошондойунча кабыл алып, эмоцияларды туура башкарганды үйрөтүп, башкача айтканда, агрессия учурунда кандай мамиле кылганды, кыйкырган учурда кандай мамиле кылганды, таарынган учурда кандай мамиле кылганды, дагы эмне, жаман сөз айтканда кандай мамиле кылганды, ачууланып бакырганда кандай мамиле кылганды, баарын өзүбүз балдарыбызга үлгү болуп көрсөтөбүз. Башкача айтканда, биз кошуналарыбызга бакырып сүйлөп, маршруткаларда балдарыбыздын алдыбыздагы элдерге кыйкырып бакырып сүйлөп, дүкөндө, базарларда кыйкырып бакырып сүйлөп, жолдошубуз, кайынжотубузга кыйкырып бакырып сүйлөй турган болсок, балабыздан ошол эле нерсени көрөбүз. Башкача болушу мүмкүн дагы эмес да. Демек, биз балабызды мисалы үчүн мага кыйкырып атат, кечке эле кынжыктап атат, кечке эле бытыңдап таарынып атат, мага оролонуп атат дебестен, баланы кандай болсо ошондойча кабыл алабыз. Биз аны оңдоп түзөө үчүн өзүбүздү оңдоп, өзүбүздү түздөп, өзүбүз кандай үлгү болуп берет экенбиз. Агрессиянын дарысы бул жакшы сөз. Агрессиянын дарысы жакшы сөз. Албетте, агрессивдүү балабызды биздин бир айлык аракетибиз менен түзөлүп калбашы мүмкүн. Балким жылдап убакыт кетиши мүмкүн. Буга өтө сиздин күчтүү аракетиңиз, күчтүү эркиңиз керек. Баланы түзөтүүдөн мурда өзүбүз түзөлүшүбүз керек. Бала тарбиялоо деген бул өзүбүздү тарбиялоодон башталат экен да, баларчы. Кандай гана агрессивдүү бала болбосун, эмне болбосун, анын дарысы бир гана жакшы сөз. Өзүбүз жакшы сүйлөй беребиз, жакшы мамиле кыла беребиз. Ушуну менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Сабакты жалпы жонуна жыйынтыктай турган болсок, балдарыбыз агрессия көрсөтүп атса эмне кылабыз деген темада сөз болду. Биринчи, балдарыбыз агрессия көрсөтүп атса, агрессиясы норма экендигин кабыл алабыз. Ата-эне өзүбүз үлгү болуп беребиз. Андан кийин, эгерде өзүбүз тынч, оор басырыктуу, спокойный темпераментибиз да оор басырык боло турган болсо, анда кризистик абал экендигин кризистик абалында экендигин эске алабыз.
Кийинкиси, бир туугандарына агрессиясын көрсөтүп аткан болсо мүмкүн болушунча аралашпайбыз. Өздөрүн чечкенге аракет кылабыз. Чектен ашса гана аралашабыз дагы. Сен кичинесиң, сен чоңсуң деген сөздү колдонбойбуз. Энергиясын туура жакка колдонууну үйрөтөбүз. Эгерде агрессиянын себептеринин бири бул энергиясын ашып ташышы, спорт менен машыктырып, ар кандай оюндар менен ойнотуп, мисалы үчүн ызылдап аткан балдарды, мисалы үчүн бири бири менен урушуп аткан балдарды кегиле дасторкон, бүгүн сонун дасторкон жасап, атабызды иштен тосуп алабыз, же болбосо атабыз иштен келишинде бир сюрприздер жасайбыз деп, тикток тартабыз атабыздын келишине деген сыяктуу бир сюрприздерди уюштурсак болот экен. Эмне үчүн эле агрессия көрсөтүп атат дештин ордуна агрессиясынын себептерин изилдейбиз. Балким стресс болуп атат, балким дагы кандайдыр бир ооруп атат деген сыяктуу. Милдет талаптарды ашыкча койбойбуз. Ашыкча милдет аткара турган болсо мактайбыз. Мисалы үчүн 15 жаштагы кызыбызга эртеден кечке балага каратып өзүбүздүн милдетти балага жүктөп койбойбуз. Балдарга эч качан кичине мезгилинен баштап сени урушту, карап турбай, сен да уруш, сен да ур деген сөз менен балдарды агрессивдүүлүккө тарбиялабайбыз. Мектептен келген балага тынчтык берген, 10-15 мүнөт тынчтык беребиз. Өзүбүз эс алабыз, уруксат беребиз, көңүл ачабыз, тынч уктайбыз, же болбосо конокторго барып келебиз. Жакын жан дилибиз менен сырдашкан курбуларыбызга, подружкаларыбызга барып келебиз. Өзүбүздүн хоббибиз менен алектенебиз. Ушундай. Эмоциясын жаба бере турган болсок, агрессиясын тыя бере турган болсок, балдарыбызда аябагандай начар адаттар же болбосо пайда болуп кала тургандыгын эске алабыз. Ошол эле учурда самооценкасы дагы, өзүнө болгон ишеним дагы түшүп кетерин кабыл алышыбыз керек экен. Демек, балдарыбыз ашыкча энергиясы көп болуп аткан болсо, энергиясын башкара албай аткан болсо, ошонун айынан агрессия көрсөтүп аткан болсо, балдарды хобби менен машыктырууга, спорт менен машыктырууга шарт түзүп беребиз. Мындайча айтканда, азыркы күндө эмне компьютердик кружокторго, курстарга, спортторго, кол өнөрчүлүк курстарга, өзүн өнүктүрүүчү курстарга берип, балдарыбыздын энергиясын туура жакка колдонууну үйрөтөт экенбиз. Ушун менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Сабак пайдалуу болду деп сөзсүз түрдө ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабактагы айтылган эрежелерди жашооңузга алып кирип колдоносуздар деген чоң ишеничтемин. Бул сабакты алып жатканда өзүмө дагы чоң айтылыштар болгон. Жашоомдо алып келүү, практикалоо жолундамын. Сиздерге дагы сунуштаймын, ийгилик каалаймын. Сиз албетте азамат, мактоого татыктуу апасыз. Көрүшкөнчө.